Кыргыз жерим менин. Эмне мынча сулуусуң? Кыргыз элим менин. Эмне мынча улуусуң? Биз азыркы жаңы кыргыздар кутулгус карыздабыз. Кимге карызбыз? Албетте ата-бабаларыбызга. Алар бизге тилди, билимди, мекенди жана келечекти аманат кылып таштап кетишти. А биз аларды эмнегедир эстебейбиз. 1916 жыл. Улуу Кыргыз үркүнү. Кырчындай жаштарын орус армиясына берүүдөн баш тарткан кыргыз аксакалдарына тырчыган орус князі кыргызды тукум урут кылганга умтулган. Куралдан жана сан жагынан алсыз болгондуктан аеосуз кыргынга учураган кыргыз Кытай жерин көздөй качууга аргасыз болгон. 1.282.500 кыргыздан болгону 647.700 гана аман калып мекенине кайтып келген. Жаңы бийлик орноп, кыргыз жергесинде бакубат жашоо башталды. Бирок бул көпкө созулган жок. Каардуу репрессия убагы. Сталиндик репрессияга кабылган кыргыздын элита уулдары жана эң башкы илимпоздор туш болуп, бейкүнөө өлүм жазасына буйрулган. Алардын келечектеги Кыргызстан үчүн кылган зор эмгеги жана ага ишенгени, кыргызым деп күйгөнү алардын өзүн ажалга жетеледи. Булардын катарын Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов жана башка ушуларга окшогон кыргыздын мыкты уулдары толуктайт. Ошол убактарда кыргызстандыктардын саны 40 000ге кыскарды. Булардын аттары тарыхта кеткис тамга менен кала берди. Каардуу заман эшигин жаап кетип, жарык шооласы жанып келе жатканда Кыргыздын асманын кайрадан кара булут басты. Улуу ата мекендик согуш убагы. Кыргыздын гана эмес, дүйнө элинин көз жашын төктү. Нечендеген энелер эр жеткен баласынан ажырады. Канчалаган кыз келиндер өмүрлүк жарынан кол үзүштү. Эсепсиз наристелер атасыз жетим калышты. Башкы фашист Гитлердин мыкты даярдыктагы аскердик күчү дүйнө жүзүн согуш дарыясы менен каптады. Санасаң сан жеткис кан төгүлдү. Батыш тарапты фашизм багынты. Акыры согуштун эң күчтүү соккусу 1941 жылдын 22 июнунда Советтер Союзуна жаң салды. Бул согушта да кыргыздын мыкты уулдары жана тайманбас эр жүрөк жигиттери курал кармап согушка бет алышты. Согушка аттанган кыргыз эр жүрөктөрүнүн саны 365 000ден ашты.
1945 жылдын 9 майында жеңиш күнү жарыяланды. Жалпысынан бул согушта биздин мекенибизден 73 Советтер Союзунун баатыры наамына татыган. Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт. Рахмат силерге, биздин аталар. Биз сиздерге аябай ыраазыбыз жана алдыңыздарда кутулгус карыздабыз. Биз сиздерге түбөлүк таазим этебиз.